71 жаштагы Халмахаммат Жунусалиев эртеден кечке талаада бул жылкы түшүмдү жыйнап алып, эми жерин жазгы эген эгүүгө даярдап жаткан дыйкан жер айдоого келген жаңы тракторлорго ыраазы. Анткени буга чейин эски тракторлор жерди чала айдап, дыйкандарды бир топ кыйынчылыктарга салчу. Biz burun şahsen traktörler, har xil traktörler var. Alar birov chuqur haydaydi, birov sayaz haydaydi, amaçı har xil bo'ladi. O'shanday bo'lib bizda ko'p qiyinchiliklar, problemalar bo'laveradi. Hozir ham amaçlar traktor yangi ekan, amaçlar yaxshi. Ilojini boricha chuqur haydatyapmiz. Hazır men özümde primerni özümde ölçümüm boyunca 35 santimetr haydalып atadi hozir. 110 миңден ашуун калк жашаган Араван районунда 2 ире түшүм жыйналып, дыйкандар картошка менен жүгөрүгө басым жасашат. Жер иштетүүчү техникалардын жетишпестиги жана кызмат акынын жогору болушу айылдыктардын негизги көйгөйү. Ошондуктан Өнүгүү Прогресс партиясы бул аймакка убактылуу 2 трактор алып келип, учурда алар Нурабад жана Төбө Кургун айылдарында жер айдашууда. Bizdeki traktör texnikalar hammasi sal qimmatroq bahoga nima qilyapti-da. 40 so'm, 50 so'mdan so'tigini haydayapti. Lekin oniga siyosiy partiyasini qaraydigan traktorlar, texnikalar hammasi so'rab ko'rdik. Ular 22 so'mdan deb bizga va'da qildi. Hali 40 so'm, 50 so'mni o'rniga 22 so'mdan so'tigi bo'ladigan bo'lsa, bizga 50%dan ko'proq ozonga tushyapti. Жергиликтүү дыйкандардан өтүнүчү менен келген Өнүгүүнүн техникалары эми элдин жерин кезек-кезеги менен айдап берүүдө. Азыр ошол ар бир дыйкандын берген өзүнүн заявкасы боюнча, арызы боюнча дегендей келип айдап берип атат. 3-4 гектардан ар күнүнө айдап берип атат бир трактор. Элдер ошого ыраазы болушат. Араван элинде күнүмдүк кеткен чыгым дыйканчылыктан түшкөн кирешенин эсебинен болот. Андыктан бул аймактагы дыйкандарга шарт түзүп берүү абзел. Ошондуктан Өнүгүү партиясы жакынкы күндөрү районго машина трактордук станция ачууну максат кылууда.